Пробация департаменти кезектеги кеңсесин ачты. Мекеменин Токмок шаары менен Чүй районундагы бөлүмү буга чейин Ички иштер башкармалыгынын имаратында иш алып барып келген. Оор кылмыш болуп саналбаган эрежени бузгандар абакка кесилбестен коомдук жумуштарга тартылып, аларга психологдор да жардам берет. Дал ушул багыттагы иштерди аткаруу пробация департаментинин милдетине кирет. Пробация департаменти иштеп жатканына жарым жыл боло элек. Аймактардагы бөлүмдөр үчүн кеңселер ачылууда. Бул ирет мекеменин Токмок шаары менен Чүй району боюнча бөлүмү атайын даярдалган жайга көчтү. Буга чейин ал шаардык милициянын имаратында иш алып барып келген. Мыйзам бузган жарандын кылмышы оор эмес деп эсептелсе, ага карата жазанын гумандуу түрү колдонулат. Адистер аларга соттолуучу эмес, кардар катары кайрылып, мындан ары жашоодо дагы жаза баспаш үчүн ар кандай көмөк көрсөтүшөт. Токмок шаарында Чүй районунда азыркы учурда 130 пробациянын клиенти бар. Анын ичинде коомдук жумушка тартылган, пробациондук надзор менен келген, жана сынак мөөнөтүнөн мурда бошотулган клиенттер, аларга ошол жумуш жокторго жумуш менен камсыз кылуу, жоголгон документтерин калыбына келтирүү, ошолорго жардам берип келатабыз. Азыркы күндө ушул 20 киши паспорт менен камсыз болду. Жумуш менен 8 кишини, анын ичинде 5 кишини ошол окуу жайга, курстарга, бекерги курстарга жөнөтүлдү 5 киши. Тоого уурдаган адам менен миллиондорду кымырган чиновниктин жазасы бирдей деген коомчулуктун сыны узак жылдардан бери айтылып келген. Пробация дал ушул жагдайды жөнгө салат. Эгер мыйзам бузган жарандын келтирген зыяны олуттуу болбосо, мурда кылмыш кылбаса, дал ушул пробация мекемесинде каттоого алынат. Оор турмуш терс жолго түрткөн жаранды түрмө тарбиялоонун ордуна тескери натыйжа берип жатканын адистер кайталап келишет. Аларды катаал жаза менен эмес, гумандуулук менен оң жолго салуу сот укуктук реформанын негизги принциптеринин бири. Бул багытта аткарылып жаткан иштерге эл аралык донорлор колдоо көрсөтүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан пробация институтуна биз башынан бери жардам жана көмөктөшүү көрсөтүп келатабыз. Буга чейин Аламедин районунда жана Бишкектин 2 районунда ачылган. Бул 4-офис болуп эсептелет. Анан кийин Ош Жалал абад тарапта дагы 4 офис азыркы убакта ремонт иштери жүрүп жатат жаңы офистердин ичинде. Андан сырткары биз техникалык жабдуу жана мебель менен жардам көрсөттүк. Юстиция министрлигинин түзүмүндө иштеп жаткан пробация департаменти жаңыдан телчигип жаткан мекеме. Ага адистерди тандап алууда уланып жатат. Ар бир аймактык бөлүмдө социалдык кызматкер, психолог жана юрист иш алып барат. Дагы 40 штаттык бирдик кошулду. Ошо менен жалпысынан 180 штаттык бирдик бар бүгүнкү күндө. Анын ичинен 58 вакант болуп турат. Эми ошол өзүбүздүн иш планыбызга ылайык февраль айынан баштап тиешелүү түрдө ошо мамлекеттик кадр кызматы аркылуу конкурс жарыялап, анан ошол 58 вакантты толуктогонго иш чараларды жүргүзөбүз. Пробация департаментинин каттоосунда 5656 пробация кардары бар. Мекеме жеңил эреже бузгандар менен гана эмес, абактагы жаза мөөнөтү аяктап бараткан адам менен да иш алып барат. Себеби узак жылдардан бери эркиндиги чектелген адам жаңы жашоого даяр болушу керек. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.